Биздики чоң гендан ого жебай. Баткен облусунун Карабак айылында алыштан кооперативи өрүктү кайра иштетүү аркылуу жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жаратып жатат. Көп жылдык тажрыйбасына таянган каарманыбыз мурда өрүк менен куруттун аралашмасын кол менен жасап күнгө кургатып келсе, эми заманбап жабдуулардын жардамы менен бул ишти жаңы деңгээлге чыгарып жатат. Учурда ушул Баткен өрүгүн биз бул логистикалык борбордо калдыксыз өндүрүүгө жетиштик. Бул жерде ошол бир гана Баткендин баарына таанымал өрүгүнөн 7 азык жасап атабыз да бүгүнкү күнү. Бул кургатылган өрүк чыгарып атабыз, данек чыгарып атабыз. Өрүктүн данегиден кошуп туруп ошо Кыргыз патенттин проектинин негизинде жакшынакай батончуктарды чыгарып атабыз, өрүк курут чыгарып атабыз. Ошол эле учурда өрүктүн данегиден май чыгарып атабыз да. Эртең жаңы сезондон баштап Кудай буйрса бул жерде буга чейин ушул көйгөй болуп келген элдерде ушул Баткен дейбиз, бирок Баткендин ширинесин, вареньясын эч жерден таппайбыз деген да. Ушул маселени чечип атабыз буйрса. Ага дагы тиешелүү жабдуулар алынып коюлду. Жаңы сезондон баштап өрүктөн варенье чыгарып баштайбыз, бышкан өрүктөн пастила чыгарып баштайбыз. Ушинтип көптөгөн азыктар чыгарып, жумуш айыл жериндеги кыз келиндерди иш менен камсыз кылганга аракеттенип атабыз. Өткөн жылы Турсунали мырза Кыргыз патент уюштурган 40 райондон 40 демилге атуу сынакка өрүк курут долбоору менен катышып, жеңүүчү деп табылган. Сынактын алкагында кооператив 1 миллион сом грантка ээ болуп, бул каражатка өндүрүш үчүн зарыл болгон заманбап жабдууларды сатып алган. Биз ушул Кыргыз патент ишканасынан өрүктөн, өрүк куруттан батончук чыгарып турган жабдуу алганбыз. Бул үчүн биз Кыргыз патент ишканасына чоң ыраазычылык билдиребиз. Анткени ушул долбоордун негизинде бүгүнкү күнү 6 кыз келин айылында жумуш жүргөн. Ошол Кыргыз патенттин долбоорунун негизинде жумуш менен камсыз болду да. Burada biz bu batonчиктерди өрүктүн шоколадын колдо жасайт элек. Азыр жумушубуз жеңил болуп калды. Аппараттан эле ушинтип чыгарып берет. Өзүн бойдон анан кесип туруп, граммдап туруп эми салабыз. Пакетке сала беребиз. Жаңы жабдуулар жергиликтүү эмгекчилдер үчүн жумуш орундарын түзүп, айыл экономикасына чоң салым кошууда. Кооперативдин ишмердүүлүгү менен жакында Кыргыз Республикасы Министрлер кабинетине караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттигинин өкүлдөрү да таанышты. Айыл аймактарынан чыккан инновациялык демилгелерди, стартаптарды колдоо максатында 2022 жылы Министрлер кабинетине караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттиги ушул долбоорду ишке ашырып келе жатат. 98 өтүмөдөн Баткен областы боюнча караганда 2 долбоор жеңүүчү деп табылган. Бул өрүк курут аталышындагы Төлөмүшев Турсуналы деген жараныбыз утуп алган. Долбоорлор жылыш бар. Мына 22 жылкы жеңүүчүлөр, 23 жылкы долбоордун жеңүүчүлөрүнүн иштери алдыга жылып, ошо мамлекет тарабынан дагы, жергиликтүү бийлик тарабынан дагы колдоолор жүрүп атканы бул абдан кубандырды. Өрүк курут долбоору жергиликтүү мөмө жемиштерди кайра иштетүү, инновацияны аймактарга жайылтуу жана айыл жашоочуларын жумуш менен камсыз кылуу максатында ишке ашырылган иштин бир бөлүгү гана. Алыштан кооперативи бул жөн гана ишкана эмес, бул айылдагы инновациянын, эмгектин жана келечекке болгон ишенимдин символу. Кыргызстанда дагы дал ушундай демилгелерди колдоо маанилүү. Фарида Обайдуллаева, Жоройбек Кубанычбек уулу, жаңылыктар.